Кыргыз Республикасынын 25 жылдык юбилей майрамы менен куттуктайм. Экинчиден, сессиянын жумуш жылынын башталышы менен куттуктайм. Туура 25 жыл мурун ушул залда Кыргызстан өз көз каранды эместигин жарыялаган. Кылымга тете күн болот деп Чыңгыз Айтматов айткан сөздүн маанисин мен азыр толугу менен түшүнүп отурам. Мен ушул залда 90-жылы Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуш керек дегенде зал каткырып күлгөн. Мени тентек, акылдан адашкан адамдай болуп караган. Чыныбай Акунуштун ордунда отурган төрага бир өлкөдө бир эле президент болот, Москвада биздин Горбачев деген президентибиз бар деп каткырып күлүшкөн. Коомдук пикир, ошонун ичинде кыргыз элитасынын пикири көз каранды эместикке даяр эмес эле. Бирок бир жылдан кийин Кыргызстан элитасы ушул жерде легенда, сиздердин ордуңузда легендарлуу парламенттин депутаттары отурган. Көз каранды эместикти 31 август күнү жарыялаган. Орта Азияда Кыргызстан биринчи болуп көз карандылыгын жарыялады. Мен ошону баса белгилегим келет. Бир күн, орусча айтканда, имел значение. Анткени биз эле эмес, коңуш өлкөлөр дагы коркуп турган. Кантип эле казак, кантип эле өзү көз каранды мамлекет курат. Кантип эле өзүбүздүн армиябыз болот. Ким менен каяка барып эмне деп сүйлөшөбүздү билбей турган. Ошондо бирөө биринчи чыгып, жок, биз эл болобуз. Биз түндүк көтөрөбүз, желек көтөрөбүз деп айтканга бышып жетилген. Ушул жерде легендарлуу адамдар отурган. Легендарлуу парламент 91-жылы 31 августта көз каранды эместик жарыялады. Өзбекстанда 1 сентябрь, Түркменстанда 27 октябрь, Тажикстанда 9 сентябрь, ал эми Казакстанда 16 декабрь. Бир күн мааниге болгон. Анткени бир күн кылымга тете күндөр болгон. Ошондуктан бул жерде мен ушуну эстеп атканым, мына ушундай легендарлуу ушундай чечимдер кабыл алынган. Ошондон бери 25 жыл өтүптүр. Бир күн кылымга тете болсо, бул чейрек кылым. Бул да кылымга тете жылдар болду. Биз өз мамлекет катары түптөлдүк. Мына кечээ ушул 25 жылдык майрамыбызды белгиледик. Мен жана жогорку кеңешке шуну киргизгенде, биз 25 жылдык тарыхыбызды карап жыйынтык чыгарышыбыз керек, сабак алышыбыз керек. Кандай ийгиликтер болду, даңазалашыбыз керек. Кандай кемчиликтер болду айтып туруп, жолун көргөзүп, мындан 25 жылга ушул залга келип олтура турган жаңы муун биздин балдарыбызга керезибизди саясий калтырышыбыз керек. Моолар кайталанбасын. Моундай жолдон айланып өтөйлүк. Алдыбызда мындай чоң маселелер турат. Бүгүн дүйнөлүк терроризм бизге жакындап калды. Чек арабыз жабылып, товарларыбыз Казакстан, Россияга өтпөй калды. Граждандарыбыз өтпөй калды. Түштүктө чек арабызды басып келип, биздин граждандарыбыз барымта калып атат. Мына ушундай кыйын шартта бул чоң идеологиялык иш-чара болуш керек эле. Элди бириктирип, элди мобилизациялап, элге дух бере турган. Урматтуу депутаттар, мен айтпашым керек эле, бирок айтып коюш керек. Президент Атамбаев ошол миссияны толук кандуу пайдаланган жок. Тескерисинче чоң тойду бузду. Мен өзүм жөнүндө болсо бул жерден айтпайт элем. Үйүнө барып деле орусча айтканда разборка кылып алмакмын. Президенттен түшкөндө деле көчөдөн бир жерден кармамакмын. Бирок кеп эркектер жөнүндө эмес, кеп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева жөнүндө мен айтып койбосом болбойт. Алмаз Атамбаев Роза Отунбаеваны мыйзамсыз шайланган президент, самозванка деп атады. Иш жүзүндө Мадумаровдун сөзүн кайталады. Кыргызстанда саясий стабилдүүлүктүн түзүлүшүнө, оор кырдаалдан чыгышыга Роза Отунбаеванын жана убактылуу өкмөттүн кымындай дагы салымы жок. Тескерисинче алардын кара ниетине карабастан эл өзүнөн өзү эле ошолорду жашап койду деп айтты. Эгер муну унчукпай койсок, биз депутат катары гана эмес, эркек адам катары дагы туура эмес болот деп мен эсептейм. Роза Отунбаева убактылуу өкмөттү жетеледи. Мен, Бекназаров, Иса Өмүркулов, Атамбаев
батын албай турганда жоопкерчиликти өзүнө алды. Биз деле мен болом деп отуруп алсак болот эле. Бирок биз батын албадык. Ошондой кыйын кезде даяр болуп калган кызыбыз бар экен, жоопкерчиликти өзүнө алды. Биз баарыбыз баш ийип иштеп бердик. Убактылуу өкмөттү бүткүл дүйнө тааныды. Убактылуу өкмөт болгону 3 ай эле отурду. 3 ай. Роза Отунбаева убактылуу өткөн мезгилдин президенти болду. Бүткүл дүйнө тааныды. ООН, бүткүл дүйнө. Роза Отунбаеванын жасап кеткен эмгеги тарыхта калды. Аны эч ким чийип жокко чыгара албайт. Ошондуктан мен кечээ мындай чекилик кетти деп мына ушуну баса белгилеп койгум келет. Эми урматтуу депутаттар, сиздер жөнүндө, биз жөнүндө. Мен бекеринен легендарлуу парламентти баштаган жокмун. Руслан Казакбаев отурган жерде отурат элем. Ал аксакалдар жок. Алды өтүп кетти. Ошол легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн балдары ушул жерде отурасыңар. Эргеш Төрөбаев депутат болгон. Бүгүн анын баласы Бакыт Төрөбаев бул жерде отурат. Келгиле биз аталарыбыздын койгон тилегин орундатайлык. Атадан кем бала болот, атадан артык бала болот дейт. Ошолордой болуп ушул залда тарыхый чечимди кабыл алганга даяр болойлук. Аталарыбызга татыктуу болойлук. 25 жыл мурун ушул жерден келип, бизди да эстеп, ушундай легендардуу адамдар аталарыбыз болгон экен деп, биздин балдарыбыз, кийинки муундар ушул жерде сүйлөп турсун. Бүгүн биз Конституциядан чет жашап жатабыз. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен өлкөнү башкарып жатабыз. Бул туура эмес. Сиздердин мандат алып келгениңиздерге 1 жыл боло элек. Мандатыңар жаңы күчүнө кире элек. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишене турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңеш дейт. Башка кеңеше турган, башка таяна турган таянары Кыргызстандыкы жок. Биз ушуну ачык жана так билишибиз керек. Мен сөздөрүмдө айтам, 6 фракциянын лидери бар. Өлкөнүн келечеги силердин колуңарда деп. Бүгүн да өлкөнү өнүгүүсүн, өлкөнү башкаруу конституциялык нукка бурганга ушул залда отургандардын мүмкүнчүлүгү бар. 6 фракциянын лидери. 120 депутат. Биз эмне деп шылдыңдабасын, эмне деп келебесин, бизден башка кыргыздын каарманары жок. Азыр каргаса да, жамандаса да жогорку кеңешти жамандайт, каргайт. Анткени өзүбүз ошого жол берип атабыз. Өзүбүздү ошондой мамиле кылгандай жүрүм-турум менен жетелеме болуп атабыз. Качан адамды сыйлайт? Поступок болуш керек. Жоопкерчиликти ала билиш керек. Мына ошондой эл бизге татыктуу мамиле кылат. Ошондо уялбастан бул биздин өкүлүм, бул биздин жетекчилерибиз, жол башчыларыбыз деп бизди сыйлайт. Болбосо бүгүн парламенттин деңгээли мынчалык төмөнгө түшкөн эмес. Эч бир президенттин, өкмөттүн аппарат кызматкерлери бизди чакырып көрсөтмө бергендей болбош керек. Биз тескерисинче ушул трибунага коюп алалардын отчетун угушубуз керек. Ушул жерден баа беришибиз керек. Жаман иштесе кызматтан алып, элдин алдында бааны, тарыхый бааны беришибиз керек. Мен ачык кайрылгым келет. Биздин колдо өлкөнүн тагдырын буруш. Конституция менен жашоого буруш биздин колубузда. Конституцияда бул каралган. Өкмөттү президентти катыштырбастан парламент түзгөнгө укугу бар. Эгерде президент өзүнүн айланасындагылардан кутулбаса, мен официалдуу жарыялайм. Президент өзү эмес, анын айланадагылар башкарып атат. Мына мен могул жерде эски боевой жолдошторду көрүп отурам. Кыйынчылыктарда чогуу жүргөн. СДПК партиясын силер башкарбай калдыңар. Бакиевдин, Акаевдин жанында жүргөн, СДПКнын жытында да болбогон Фариттер, Исак Сапарлар жана башкалар башкарып отурат.
СДПК мен үшін жат партия емес. Біріміз үшін қамалғанбыз, өлкө үшін күрескенбіз. Ошол тарыхыбызды сыйлап, өлкөнү сактап тура жолго бурайлык. Биз конституцияда милдетибизди